Пандемия башталгандан бери өлкөдө 35.143 адам илдет жуктуруп алган. Анын ичинен кайтыш болгондордун саны 1364кө жетти. Шумажал арабыздан алып кеткендердин арасында өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошкон коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, алтын колдуу дарыгерлер жана жай турмушун өткөрүп жаткан катардагы жарандарыбыз да бар. Алардын ар бири мамлекетибиз үчүн маанилүү инсандар. Мен өзүмдүн эле канча бир жакын тааныштарым, жакшы тең туштарым, маселен мына мисалы Тосалиева курсташым эле, Чыныбай Турсунбай курсташым эле ушу сыяктуулар өтүп кетишти. Чакан мамлекетибизде адамдардын саны да аз. Андыктан ар бир жараныбыздын өлүмү кыргыз элине оор тийүүдө. Себеби бул аты жаман илдет тааныштарыбызды, жакындарыбызды, санаалаш тең туштарыбызды алып кетти. Арасында жашы улгайып калганы да, 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жапжаш улан кыздарыбыз да бар. Ар бири жакындарына, элине керек инсандар. COVID-19 илдети Кыргызстанга келген күндөн тартып ак халатчан дарыгерлер көзгө көрүнбөгөн жоо менен күрөшүүдө чоң каармандык менен иш алып барышты. Өлүмгө арачы болгон ак халатчандар башкалардын өмүрүн сактайбыз деп илдеттин очогу болгон кооптуу жерлерде төшүн тосуп жүрүп, көпчүлүгү вирусту жуктуруп алышкан. Анын айынан өз өмүрлөрү менен коштошуп кете беришти. Отдавая свои жизни, они спасали других. Өз өмүрүн тобокелге салуу менен дарыгерлерибиз башкалардын өмүрүн сактап калышты. Үй бетин көрбөй, бала бакырасына да барбай, ыңгайсыз кийимдерди кийип алып, тер салаалап иштеп жүрүштү. Айрымдары оору жуктуруп алуу коркунучу күч болгон, улгайган жашта болсо дагы кабагым кашым дебей иштеп жүрүп, илдет жуктуруп алышты. Биз үчүн өмүрүн берген дарыгерлерге таазим этип, алардын элесин эч унутпай жүрөгүбүздө сактап жүрүшүбүз керек. Минтип өзгө саламаттыгын өз ден соолугунан жогору коюп, элге кызмат кылып жүрүп вирустук пневмонияга кабылгандардын бири Гүлжамал Жумабаева 26 июль күнү көз жумду. Ал Чүй районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директорунун орун басары болуп эмгектенип келген. 44 жылдык өмүрүн саламаттык сактоо тармагына арнаган дарыгер жоопкерлиги, кесипкөйлүгү жана даанышмандыгы менен элдин эсинде калды. Ушу бир да күн үй бүлөсү менен болбой, балдары менен болбой, неберелери менен болбой, ушул жумуш үстүндө иштеп жүрүп, ушул оорунун кесепетинен каза болду. Гүлжамал Жумабаевна биз үчүн чоң наставник эле, акылман эле, кесибине абдан жакшы жүрөгү менен, жан дили менен караган, жан дили менен иштеген адам эле. Үй бүлө мүчөлөрү да Гүлжамал айымды жоктоп мөгдөп калышты. Ал баарына бирдей мамиле кылган, жоопкер жан эле деп эскеришет жакындары. Пенсияга чыкканга карабай, азыр оорунун опурталдуу экендигин биле өз кесибин сүйгөндүктөн алтынын өмүрүнүн акырына чейин калктын саламаттыгына кам көрдү. Дарыгерлик кесип анын өзүн аябай өтөп келчү. Ушунчалык мээримдүү, ушунчалык боорукер, баардыгына тегиз караган жан болчу. Ушул түбү түшкөн таажы тумоо болбосо дагы узак жашап, далай адамдын өмүрүн сактап калат беле. Бүгүнкү күндүн баатырлары болгон ак халатчандардын элеси ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталып, келечек муундарга үлгү болуп калышы керек деген пикирлер арбын. Ош шаарында эл аралык уюмдар тарабынан атайын медиктерге рахмат аталышындагы стелла орнотулган. Ал эми Борбор кала Бишкекте атайын парк уюштуруп, бак отургузуу сунушу айтылууда. Пандемия башталган күндөн бери 72 дарыгер илдет менен күрөшүп жүрүп көз жумду. Алардын ичинен 44-ü өпкөнүн сезгенүүсү өтүшүп кетип каза болгон. Алардын ар бири кыргыз медицинасы үчүн зор эмгек кылган кымбат адамдар эле. Өмүрүн аябаган ак халатчандарды эскерип туруу үчүн атайын аллея ачып, ар бирине арнап бак отургузуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул үчүн жаңы курулуп жаткан Бишкек баатырдын эстелигинин артындагы гүл бактан орун берүү боюнча ойлор бар, бирок бул демилге жергиликтүү депутаттардын чечими менен ишке ашат экен. Тилекке каршы илдеттен каза болгондордун саны күн санап өсүп барат. Соңку суткада ооруну жуктуруп алган 631 адам катталган, 17 адам өмүрү менен кош айтышкан. Учурда өлкөнүн ар бир жараны көзгө көрүнбөгөн жоону жеңип чыксак экен, бөөдө кырсыктар болбосо экен деп тилеп турган чагы. Мындай күнү адамдар бири-бирине акарат келтирбей бата тилеп, курман болгондорду сый урмат менен эскерүүгө тийиш. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.